Аден Турусбеков. Күмбөз. Аңгемени окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Жан бүткөндүн баары үчүн маңдайга жазган талашсыз бир чындык бар. Ал акыреттик сапар. Мына ошол кайра келбес сапарга бүгүн чоң апамды узатып келдик. Биз үчүн кымбат адамдын жаштыгы өткөн тамдын маңдайында тигилген боз үйдү чечип, казан туулганы ээлерине жеткирип бергиче көгүмда кирди. Чийки кыш менен салынган короонун далдоосунда буу атып кайнап жаткан самоорго көз салып, терең ойго батам. Кернейден ыкшып чыккан түтүн көзгө жаш тегерентип, чоң апамдын эми кышка калбай, күн жылууда силерди кыйнабай кете берсем болмок деген алпейим сөздөрү кулагыма жаңырат. Өксүгөнүм чоң апам 90го чыгып, мен үйлөнгөндө ак батасын берип, кашымда турса, заман тарып калмак беле деп, тагдырга күйүтүмдү шыбырайм. Жүзүнөн жылмаюу кетпеген чоң апам 83кө келсе дагы өзүнө тың болчу. Колундагы баласын шаарга барып иштей бер деп, макулдугун берип, келини менен айылдагы чоң атам салган куттуу үйдө калган. Небере кыздарын астына салып алып, малды кезүүгө кошуп, кышкыга тезек камдачу. Көзүм көрбөйт дегени менен телевизордун экранында жүгүргөн тексттерди менден түзүк окучу. Чоң апам каза болоорун сезгендей жанынан небересин чакырып, "Жаңылай, балдар кыздарым жылда жаңы жылдын эртеси келип куттуктап кетишчү. Быйыл жол карасам күттүрдү го" деп, келбей калган балдарына зейини кейип, кулагындагы сөйкөнү чечип бир кызына, колундагы шакегин чечип бир кызына бөлүштүрүп, шашылыш түрдө Жаңылайды аманаттарды ээсине тапшырып кел деп шаарга узаткан. Өткөн кеткен окуяларды эскерип терең ойго батып кетиптирмин. Босогодон "Арсен, кайнаган самоорунду алып кир, чай ичели" деп жеңем оюмду бузду. Төркүйдө жайылган ак досторконго кыйышпас туугандар толук чогулган. 3 күндөн бери чай куюп жүрүп, өңдөн кеткен шаардык жеңелер ысык чайларын төргө узатып, буту бутуна тийбейт. Дасторкондогу төгүлгөн боорсокту мына оозго салаарда креслодо отурган тиш доктур агам маселени кабыргасынан койду. "Буюрса, мойнубуздагы милдеттен кутулдук. Жаназага союлган жылкыны атамдын бир туугандарынын балдары көтөрүштү. Уйду мен сойдум. Дасторконго ар бирибиз 12 миңден чыгарып, 72 миң сомго тасмал жайдык. Эми алдыда турган калган парыздарды бөлүшөлү. Мисалы, жетилиги, кыркылыгы, жылдыгы, күмбөзү деген бар", деди Мырзабек байкем. Килемге 2 кабат төшөлгөн төшөктө отурган үйдүн улуусу катары Акылбек атам көз айнегинин буусун жүз арчысы менен сүртүп олтурган келинчегин көзүнүн кыры менен бир карап алып сөзүн баштады. "Жылдыгын биз көтөрөлү. Күмбөзүн Мыктыбек сен тургуз. Кыркылыгын күйөө балдар моюнга алсын" деп сөзүн салаваттуу бүтүрдү. Чай үстүндө отурган туугандар айтылган сунушту бир ооздон колдоп макул болушту. Чоң апам шаардагы доктур уулунун тун баласы Бектур байкемди аябай жакшы көрчү. Биринчи небере таттуу болот деген туура экен. Туулган күнү дегенде күн чыга электе келинин ойготуп, уюн саадырып, жаңы бышкан сүтүн бөтөлкөгө койдуруп, атайы жүгөрү берип багып жүргөн семиз корозду сойдуруп, башка неберелерине бербей сактап жүргөн үйдүн жалгыз түп алмасын баштыкка салып алып, кыштын күнүнө карабай куттуктап келмекке шаарга жөнөчү. Чоң апам жайында кызынын үйүнө конокко барат. Баары жумушка кетип, үйүндө 5 жашар кызы менен калганга. Баягы тентек Раяна "Сизди эшикте бирөө чакырып жатат" деп жетелеп чыгып, сыртка чыкса дарбазаны ичинен илип салыптыр. Бүйөө баласы жумуштан келсе, кайненеси эшикте турат дейт. "Ай апа, бул көчөдө эмне турасыз? Жүрүңүз үйгө" деп ээрчитип кириптир. Ошондон кийин шаарыңарга барбайм деп таарынып да жүрдү. Басса турса айылдагы жашоодон өтөрү жок. Шаарыңар өзүңөргө эле буйрусун дегенин баарыбыз эле уктук окшойт. Жайлоодогу мал семирип, четинен мууздаганга жарап калган учур. Мөмө байлап турган бак-дарактын жалбырактары бырышып, куурап калчудай түр жаратканынан кезекке туруп суу жыгып келген. Кулак байлап, дарактардын бир сообуна калайын деп этекчеңди түрүп сугарып жүрсөм, атам телефонума чалып калды. "Арсен, Казыбек Аяш атаң шаардан келиптир.
Эртеңден баштап ишке киришкиле. Көр турмушка алаксыбай убагында күнбөздү бүтүрөлү. Бул күндү өзүм да күтүп жүргөм. Макул дедим. Таң азанда Казыбек атам майда чүйдө керектүү буюм термин көтөрүп үйгө келиптир. Атаң сементти бейит башына алып барып коюптур. Жүр, барып аста кыймылдай берели. Азыр бат эле күн ысып кетет. Баса, атаң баш жазганга тыйын таштады беле? Күрөк кетменибизди көтөрүп, бейитти көздөй баратсак, жолдо 90го жакындап калган жеңиш чоң атам таңкы азанды тыңшап турган экен. Бизди көрүп үйүнө кирип бараткан жеринен токтоп, биздин жакындашыбызды күтүп калды. Ассалому алейкум, кандайсыз чоң ата? Кош колдо учураштык. Алейкум ассалам деп мергенчидей бир көзүн жумуп бизге бурулду. Суу жыкканы бар атасыңарбы? Деди кетмен күрөгүбүзгө кадалган карыя. Жок, чоң апабыздын күнбөзүн тургузалы деп баратканбыз. Эмнегедир бул жообум анын жаңы бүтүп келаткан жараатын сыйргандай болду. Байкушум, айылда мени менен сүйлөшчү киши калбай калды. Жалгыз чоң апаң бар эле, ал дагы таштап кетти. Коштошконго да үлгүрбөдүм. Же анын 3 күндөн бери ооруп жатканын Бердигул байкең айтып койбойт, деп байкеме таарынып жүргөнүн айтып, кейип кетти. Кайрат кылыңыз чоң ата, деп алуу күчү калбаган колунан кармасам, ыйлап жиберди. Кудай мени жүгүрүп жүргөн жеримден алып кетсе болот эле, эртерээк. Аркы дүйнөдө мени күтүп калышты го. Тең туштардан мен эле калдым. Чын баркымда алардай эч ким билбес. Аманат кылган адамдардын баарына топурак салдым, деп бизди кыйылып жатып узатты. Айылдын үстү жагындагы арчалуу көрүстөнгө Казыкем экөөбүз күндүн нуруна мурун жеттик. Мүрзө сүрдү. Чийт-чийттеп кайдадыр чымчыктар учуп жүрүшөт. Бир мезгилде сени менен Мураптын үйүндө суу талашып, жакалашып жүргөн адамдар минтип таш эстеликке айланып, бейиттей жай тааптыр. Мүрзөнүн босогосун аттаганда эле казгатар тизилген күнбөздөр көзгө урунат. Денемди майда калтырак басты. Мына, сол жактан Турумбек агай, Сайдин ата, Бектурсун ата, Гүлбайыр эжеке, Аманат апа, Майнсира эжей, Алымбек ата, анан менин чоң апам баары бир көчө болуп түшүшөптүр. Чоң атасынын жанында маркум байыш досум да жатат. Аларды көрүп алып, бүткөн боюм дүркүрөп, чекемден муздак тер, көзүмдөн ысык жаш сызылат. Шу мажал жаш карыга карабайт тура. Кечээ эле маңдайында сага жылуу сөзүн айтып турган адамдын күнбөзүн тургузуп каларымды ким билиптир. Жерде көрүнбөй калган кишилердин бир айыл болуп жаткан бейитине Куран окуп, бата кылдым. Төмөндөн күйүгөп Казыкем чыгып келип, тетиги Акчоолукчан Аманат эжекем тирүү кезинде эле чалымдын жанынан орун алып койгон. Балдары рас керезин аткарышкан экен. Бейит толуп баратат. Билинбей оозуна келип калыптыр, деп зейни кейди. Казыкемдин көрөгөч усталыгы менен 2 жумага жетпей күнбөз да тургузулду. Кечээ короодо жем чөп жеп жаткан койдун эти бүгүн казанда кайнап атат. Шорпону сапырып, тузун көрүп жатсам, Бердигул байкем жаныма басып келип, эт бышып калса шорпоңон бир чыны койчу, тузун көрөлү, деп жыйылган отундун үстүнө көчүк басты. Казандагы шорподон Бердигул байкеме куюп бердим. Ысык шорподон ууртап, Арсен, сен азамат болуп өсүп келатасың. Мына өткөндө апам каза болгондо өзүң шаарда жүрсөң дагы классташтарың сени жоктотпой, боз үй тигип, казан тулга ташып, отун жарып, мал союп, эттин баарын бышырып, таң атканча кызмат кылышты. Менимче чоң апамдын арбагы ыраазы болду окшойт. Иним, мындан ары апабыз биз күлсөк кошо күлүп, алакан жайсак батанын ичинде болот. Унутпа Арсен, апабыз айылдын, уруубуздун умай энеси болгон. Умай эне деген өлбөйт. Үйдө туруп, байкем мени өзүнө иймире тартып, кучагына кысып турду. Экөөбүз тең үндөбөй бир саамга туруп калдык. Мен эми карегим талып издесем да, чоң апамды таппасымды билип, жүзүмдү ар буруп кеттим.